Кудайдын чакырыгы 24 сентябрь. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем, дейт Ыйса. О Ыйса, кантип сен мага тынчтык бересиң? Бардык каалоолорумду аткарып бериппи? Менде муктаждыктар аябай көп. Ошолордун баарын аткарып бересиңби? Өтө зарыл муктаждыктарым бар. Мына азыр керек дегендер. Ошонун баарын аткарасыңбы? Анан мен тынч болуп каламбы? Жок, андай эмес. Албетте андай эмес. Ыйса берем деп жаткан тынчтык таптакыр башкача. Андан келе турган тынчтыкты биз толугу менен түшүнө албайбыз. Биздин күнөөкөр табият аны түшүнө албайт. Жогоруда окуган аяттарда Ыйса чарчагандарга, чаалыккандарга, жүк менен жашап жаткандарга кайрылып жатат. Андан ары ал мындай дейт: менин моюнтуругумду алып, менден үйрөнгүлө, анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Бир окуганда түшүнбөй кетем. Мага ансыз да оор болуп жатса, анын да жүгүн алышым керекпи деген суроо пайда болот. Бирок кептин баары мен өзүмдүн жүгүмдү өзүм көтөрүп, Кудайга тапшырып койгум келбегенде болуп жатат. Өзүм чарчап, өзүм чаалыгып, өзүм тынчтыгымды жоготуп, баарын өз мойнум менен көтөрүп жатканда, өзүм чечем, Кудайга тапшырсам, мен каалагандай болбой калсачы деп жатканымда, Ыйса болсо мага өзүнүкүн сунуштап жатат. Ага караганда меникин алчы, дейт ал. Сенин жашооңо койгон менин пландарымды алчы, дейт ал. Ошону менен макулдашчы. Өзүбүздүн мен билемдигибизди калтырып, Кудайдыкын алганыбызда ошондо тынчтык келет. Ыйсадай болуп жооштук жана момундук менен Кудайга моюн сунуп, аныкын кабыл алып жашоодо тынчтык.